Айда элестетсең, эгерде сен бир компаниядан үй ала турган болсоң, үйдү дагы ошондой эле чет өлкөгө дагы жолдомо алса болот экен. Билбейм, ишенич кыйын го. Ишенич кыйын, бирок KG недвижимость туракчы агенттигинин жетекчиси Самара Нарматова өзүнүн 80 кардарына чет өлкөгө эс алууга жолдомо бериптир. Сен айткандан кийин көрүүчүлөргө деле кызык болуп калды го. Анда ушул тууралуу өзү айтып бербейби? Макул анда. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? KG недвижимость агенттиги азыркы учурда Анталия шаарында. Биздин компания аркылуу үй алган кардарларыбыздын ичинен 80 кардарыбызга Анталияга путевка белек кылганбыз. Алардын ичинен биринчи группа азыркы учурда келди. 20 адам болуп келдик. Баары ойдогудай. Билесиздерби, менин дагы бир кыялым ишке ашты десем болот. Себеби көпчүлүк менен эс алууга барганда кандай сонун болорун мен айтпасам да билесиздер. Биринчи группа менен өзүм келбесем болбойт эле, себеби алардын кубанычы менен тең бөлүшүп, аларга колдоо көрсөтүүнү туура көрдүм. Биздин компания аркылуу дагы путевка утуп алган мекендештерибизди кийинки турда, кийинки командада күтүп калам. Андыктан азыркы видеону сөзсүз көрүп, өзүңүздүн жеке оюңузду комментарийге калтырышыңызды өтүнүп кетебиз. Баардыгыңыздарга ийгилик. Анталия шаарынан биздин мекендештерибиз менен чогуу биргеликте сонун эс алуу күндөрдү чогуу өткөрдүк. Азыр болсо өздөрүнүн оюн өздөрүнүн оозунан угасыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Анталия шаарынан ысык салам. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Биз Үлөлүк районунун Карабулак айылынын тургуну болобуз. Биз 13 сентябрда KG недвижимость агенттиги менен келишим түзүп, ошол эле айдын аягында Кыргызстанга эркек кызыбыз Гүлзаданы турмуш жолуна узатып, той берип жатканбыз. Той үстүнө той болуп, ошол KG агенттиги жолдомо путевка, Турция мамлекетине путевка ойнотулган экен. Ошол биздин бактыбызга той үстүнө той уланып, путевка утуп алдык. Азыркы мезгилде биз Анталия шаарында эс алуу мезгилинде жүрсөк, кече 23 ноябрда үйдүн сделкасы болду. Кубаныч үстүндө турган мезгилибиз. Учурдан пайдаланып биз балдарыбыз менен көптөн бери Москва шаарынан үй алсак деп кыялданып жүргөнбүз. Кыялыбыз орундалып, азыркы учурда Москва шаарынан 2 бөлмөлүү үй алып турган учурубуз. Ушул агенттикти жетектеген Самара сиңдиме жана KG недвижимость агенттигинин эмгектенип жаткан балдарга, жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Иштерине ийгилик, өздөрүнө ден соолук, аманчылык, ушундай мекендештерге талыкпай, жолуңар ачык болуп, багытыңар түз болуп, жардам берип келе бергиле. Дагы бир мекендешибиз Самара Нарматованын жардамы менен чет өлкөдө эс алып жатыптыр. Кол чабыш керек ай. Самарага чоң рахмат. Ушу Самара менен KG недвижимость компаниясы менен биргеликте эс алып жүрөбүз. Аябай сонун өттү. Чындыгында мен өмүрүмдө биринчи жолу келишим. Мен мындай чыккан эмесмин. Чынында мага аябай жакты. Биз да келишим түзгөнбүз. Ушу KG недвижимосттан үйлүү бололу деп, Кудай кааласа жакында болуп калат. Баарыңыздар чакырып кетет элем, ушу KG недвижимость компаниясына келип, үй алуучулар болсо, аябай жакшы сотрудниктери менен иштесеңиздер болот. Өтө ишеничтүү, сонун. Мага лично өзүмө жакты. Ай, кыргызым, мекендеш, тур, кыймылда. Элдин кыздары бир эмес, 2ден үй алыптыр. Биздин компания аркылуу 2 рет үй алган биздин бүгүнкү
кардарыбыз, эжекебиз Динара эжеке. Сизди чын жүрөктөн куттуктайм. Екатеринбург шаарынан биринчи үйүн 2022 жылы алган, ал эми экинчи үйүн 2023 жылы алышты. Ал эми ошол экинчи үйүн алып аткан учурда конкурска катышып, путевка жеңип алышкан. Азыр биргеликте келип, бир дасторкондон чай ичип, жакындан сүйлөшүп, 7 күн болсо дагы сонун күндөр өттү деп ойлоймун. Ал эми Динара эжеке өзүңүз айта кетсеңиз, кайсы шаардан келдиңиз, ошо элдер түшүнүш үчүн эс алуу кандай өттү, баардыгы жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыңар. Дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдирем Самара силерге. Рахмат. Аябай кубанычтабыз, ыраазыбыз, аябай жакшы эс алдык, дагы эле кабылыбыз келип атат кетпей. Анан ушу үй боюнча айтып кетсем, ушу былтыр 2 комнат үй алганбыз Екатеринбург шаарынан. Быйыл 3 комнат үй алдык. Ошо сиздердин жардамыңыздар менен чоң рахмат. Даже былтыр үй алып атканда бир жуманын ичинде эле үйлүү болуп, күчтүү болгонбуз. Мындай тез болгон, аябай өзүбүз да түшүнбөй калдык. Даже документ тапшырып эле сразу ключ алганбыз. Быйыл деле ошондой болду. Документ тапшырып эле сразу ключ алдык. Бир жумада эле дагы бир 10 күн ичинде бүтүп калды быйыл делечи. Аябай үй, ушу 3 комнат алган үйүбүз аябай жакшы, аябай жакшы үй бизге буйруду. Райондагы 3-этаждагы этажы, баардык квадратурасы. Анан Кудай кааласа, эми Кудайым ошо бизге кут кылсын. Баардык ошо кыргыз жарандарыбыз, Россияда иштеп жүргөндөргө ушундай үйлүү болушун каалайм. Ошо үйүбүзгө кошумча болуп мына путевка утуп алып, Анталиянын көп шаарларын кыдырып келдик. Аябай ыраазыбыз, прям толкунданып, сөздөр кандай сөз айтсам дагы мындай только положительный эмоция менен да. Ай туугандар, Орусиядан Кыргызстандын паспорту менен үй алса болорун билчү белеңер? Көрсө мүмкүн экен да. Биз июнь айында документтерди тууралап, KG недвижимосттун негиздөөчүсү Самара Нарматова менен таанышып, документтерди тапшырганбыз. Тез аранын ичинде документтер аябай тез болду. Документтер тапшырдык. Документтер тапшырып бүткөндөн кийин эле тез аранын ичинде, бир 3 күндүн ичинде эле үйдүн ключун алганга жетиштик. Өзүм ойлогонмун, Москвадан кыргыз паспортко үй ала албайбыз го деп. Бирок Самаранын жардамы менен биз Москвадан үй алууга жетиштик. Самарага жана Самаранын бирге иштеген сотрудниктерине аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Самаранын өзүнө дагы сага рахмат. Кыргыздардын Москвада иштеп жүргөн мекендештерге аябай сен жардам берип атасың. Сага рахмат. Сенин путевкаңа ээ болуп, мына биз Анталия шаарына келип эс алып атабыз. Аябай сезимдер өзгөчө, сөз менен айтууга болбойт. Самара Нарматова ушуну менен гана токтоп калбайм дейт. Жада калса башка өлкөлөргө жолдомо ойнотот экен. Андыктан сиздер маалыматтардан артта калбай, батыраак болууга, шашылып калууга, үй алганга жетишкиле. Ассаламу алейкум, мекендештер. Мен Самарадан үй алым деп ниет менен 2 апрелде барып договор түздүм. Договор түзгөн боюнча ошол боюнча иштеп келип 6 ай дегенде алдык үйдү. Ортодо анча кыйынчылыктар болду, бирок андагы Самаранын командасы менен бардыгын жеңип чыктык. Жакшы ийгиликтерге жетиштик. Үйдү алдык. Үйдү алуулар процесстин арасында эле биз путевка утуп алдык. Путевка менен бул жака келип калдык. Эс алуу кандай өттү? Эс алуу мен мынчалык болот деп ойлогон эмесмин. Мен ойлогондон да жакшы өттү. Себеби дүйнө жүзүндө жок жерлерге келип эс алып кеттик. Аябай жакшы, сонун, мынчалык кыялданган эмес элем. Өзүмдүн оюмдан дагы башкача болду. Мекендештер, KG недвижимость агенттиги ар дайым биздин кыргыз мекендештерге жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү менен аракет кылып келет. Алдыда дагы буюрса биздин компания аркылуу сертификат уткандардын саны дагы көп. Өзүңүздөр билгендей, буюрса кийинкиде будан дагы жакшы кылып өткөрүп бергенге аракет кылабыз деп ишенем. Сизге чоң рахмат. Алдыда дагы башка өлкөлөрдү, Таиланд, Дубай жана ошондой эле көптөгөн өлкөлөрдү көрүү насип кылган болсун. Кааласа. Кычыраган кышта келип калды. Ушундай суукта үшүп тоңбой жылуу жактарга барып эс алып келсең,
Андыктан Самара Нарматова кайрылсаңыздар, үйдө каласыздар, эс алып келесиздер. Үшүбөй. Биз менен келген ушул компания, KG недвижимость менен келген адамдар да аябай өтө жөнөкөй, баягы бири прям жүрөгүбүз менен ачылып, кадимки мурундан тааныш болуп жүргөндөй болдук. Сөзүмдөр сонун, мен дагы Турцияга биринчи жолу келдим. Биринчи Аллахка, андан кийинки Самарага, ушул нерсени бизге түзүп берип аткан Самарага чексиз шүгүрлөрдү айтам, рахмат айтам. KG недвижимость боюнча буга чейин информациям жок эле, бирок мен ниетим бар эле, ушул үй алсам или Бишкектен или Москвадан деген. Эми азыркы учурда мен уже бүт көрдүм, нюанстарын угуп көрдүм. Мен азыркы учурда Самара менен иштешип, ушул үй алсам деген ниетти коюп кетип атам. Өтө чоң пландар бар, Кудай кааласа. Эми ниетти койсок, бардыгын Аллахым бере берет да. Ошон үчүн ыраазычылык айтам. Бердеги ощущениени айтып бүтпөйт, сөз менен айта албайбыз. Аталган агенттиктин кызматкери Мухаммед Кармышаков каты кетиптир дейт. Элестеткиле, 1 жылда 2 үй алыптыр, 2. Мухаммед шартым жок, Самарага азыр пока бара албайм деп, мына азыр ушул учур насип кылган экен, келип чогуу эс алып, бир аз болсо дагы күч чогултуп, эмоциялар менен, энергия менен, элдер менен дегендей сонун эс алып кетип атабыз. Мухаммед өзү да айта кетсе. Саламатсыздарбы мекендештер, менин атым Мухаммед. Ошол 2022 жылы өзүмө биринчи ошол үй алууга аттанып, бирок көптөгөн маалыматтарды издеп, бирок Самара жерге туш болуп, чындыгын айтканда мен үй алгандан кийин ишенич анчалык эле пайда болгон эмес, бирок алгандан кийин чындыгын айтайын, бакыт жана өз жеке үйүмө кубанычым чексиз болгон. Ошонун баардыгы мен жетекчим азыркы учурда Самара Нарматовага терең ыраазычылык билдирем. Чынын айтайын, Самара же кандай десем сөз жок. Баардык кеңпейли жумушу жана бизге берген акыл насааты сөз менен айтып мүмкүн эмес да. Анткени Самара женин талим тартиби бизге өтө баардыгы тегиз жана жумуштарды да, маалыматтарды да жеткизип, ачык айкын түшүндүрүп айтып берет. Ошон үчүн бул жумуштан мен чындыгын айтканда азыркы жумушумду өзүм чын жүрөктөн сүйөм. Кандай кыйынчылык болбосун, кандай моменттер болбосун, ооба, Самара же дайыма ошол жардам беришип, кол кабыш кылып турат. Ошого мен терең ыраазычылык билдирем. Азыркы учурда мен Новосибирск шаарында да өзүмө жеке бир бөлмөлүү батир алдым. Чындыгын айтканда, ага да кубанычым чек жок. 1 жылдын ичинде 2 квартиралуу болдум десем болот да, анткени сыймыктанам. KG недвижимостьтен Самара Нарматова эжебиздин артынан 2 квартиралуу болдум. Азыркы учурда биринде квартираны жашаса, экинчисинде өзүбүз жашайбыз, Кудай буйруса, и ошол жерде жумуш алып барабыз. KG недвижимостьта баары ачык, баары айкын. Ошондуктан кайрылыңыздар бизге. Биздин филиалдар азыркы учурда 4 шаарда, Россия аймагында. Ошондуктан биз сиздерди өз кеңсебизде күтөбүз. Бул Самара жердин артынан Анталияга келип калдык. Түшүбүзгө кирбеген жерлерге келип калдык. Рахмат чоң сизге, Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуң. Эч качан жамандыкты көрбөңүз. Биз KG недвижимость компаниясына кайрылдык. Буларды угуп, биз үй алганы барганда кайрылып үй алдык. Чоң рахмат. Биз буларды кандай бааладык? Булар өтө тез, өтө бат, тез ылдамда алып берет. Көп чозушпайт. 1 айдын ичинде бизди үйлүү кылган. Ошонусу менен биз ыраазы болгонбуз. Рахмат сага, Самара. Экинчиси, биз Анталия шаарында өтө жакшы эс алып атам. Өтө кубанычтамын. Ушундай эң жакшы мотивацияларды алдым өзүмө десем болот. Эмоцияларды алдым десем болот. Аябай сонун элдерди көрдүм, журтту көрдүм. Воздушный шарыда учтум. Бул өтө бир сонун жакшы мага мүмкүнчүлүк болду. Аябай сонун эс алып жүрөм. Рахмат. Замир эже менен эс алганы келген аябай сонун экен. Аябай шаңдуу. Өзүңөр билгендей, мен YouTube каналыма подписаться болуп койгону унутпаңыздар. Себеби бул эле видео эмес. Биз кайсы жерлерди көрдүк, кандай болду, бардыгы жөнүндө экинчи видеодо дагы сөзсүз көрсөтүп берем. Самара, сага чоңдон чоң ыраазыбыз. Ишиңе ийгилик каалайбыз. Рахмат. Мына урматтуу замандаш, Самара Нарматованын август-сентябрь айлары үчүн алыскы Орусиядан берген отчету дал ушундай.